Бүгүн биз убагында кыргыз эстрадасында өзгөчө бир стили менен жана хиттерлары менен тез эле популярдылыкка жетип, жана көптөгөн күйөрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, бирок ошого карабастан бул чөйрөдөн бет буруп кеткен бир инсанга жолугабыз. Акыркы жылдары бул мырзабыз керек болсо соц тармактарда, телелерде, интервьюларга дагы келбей жүргөн. Бирок буйрук экен, бүгүн мына биз мынтип жолуккан турабыз. Бизден алыстабаңыздар. Бул ачки менен жалюзи аркылуу көчөнү шкалап тургандай эле болот экенсиң да. Красота требует жертв деген ушул да. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. Ассаламу алейкум биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен кызыктуу бир маектин көөсү болобуз. Бүгүн бизде маекте баардыгыбызга белгилүү болгон Бекчора мырза. Ассаламу алейкум Бекчора мырза. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Каякта жүрөсүз? Алхамдулилlah жүрөбүз. Кыргызстанда эле, кыргыз элибиздин арасында, мусулман бир туугандарыбыздын арасында жөнөкөй эле ишкерлик менен алектенип жүрөбүз. Ушул угушубуз караганда дин жаатында, дин тармагында илим алып жүргөн экенсиз. Ошол тууралуу бир маек кылып берсеңиз. Бисмиллахир рахманир рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Алхамдулилlah бүгүн Аллах таала насип кылып биздин отурушубузду Аллах таала бир берекелүү, бир адамдарга бир жакшы пайда боло турган отуруштардан кылган болсун. Негизи илим маселесине келе турган болсок, азма-аз эми күчүбүздүн жетишинче дин илимине умтулуп аракет кылуунун үстүндөбүз. Негизи илим ар бир мусулманга фарз. Жакшы, Алла таалам сиздин билимиңизге береке берсин. Амин. Анан эми мындайда Бекчора таксыр эң эле азыр кызыктуу болуп жаткан суроо, көпчүлүктү кызыктырып жаткан суроо. Ошого өтөлү. Ырчылыктан эмнеге кетип калдыңыз? Негизи чындыгында бул маселеге келе турган болсок, бул маселе бир өзүнчө эле бир чоң маселе да. Муну мен айта турган болсом, бир 2 саат, 3 саатта тынбай айта турганга туура келип калат. Кыскача айта турган болсок, менин ырчылыктан кеткендин бир себеби бул биздин ислам динибизде музыканын жана ырлардын арамдыгы себеп болду да. Түшүнүктүү. А бирок сиздин жана кесиптештериңиздин арасында деле бар да азырчы. Намазды да окуйт, сахнада да жүрөт. Аларды кандай окуп атат анда? Сиз деле ошентип жүрө берсеңиз болбойт беле мисалы? Негизи мен ошол ырдап жүргөн убакта эле ошолордун арасында мен деле намаз окуп жүргөм да. Анан бирок биз баягы шарияттан бизге далилдер билбегендиктен, динден туура түшүнүк болбогондуктан биз ушул нерселерди кээ бир адамдардын айткандарына эле таянып, эч кандай бир Куран сүннөткө таянбастан
ошолордун жеке пикирлерин угуп, эмне бул ырдап намаз окуса боло берет деген нерсени карманып, биз деле ошо ырчылык менен алектенип жүргөнбүз чындыгында. Кийин бара бара жай жайдан илим алган сайын бул нерсенин арам экени, бул нерсенин биздин шариятыбызда болбойт экени, бул нерсенин ачык арам экени кийин бизге алхамдулилля Аллахтын каалоосу менен билинди. Бул дагы бир Аллахтын бизге берген бир жакшылыгы деп билсек болот да. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, Аллах кимге жакшылык кааласа, динден туура түшүнүп берип коет дейт. Алхамдулилля бизге Аллах Таала өз мээрими менен ушундай нерседен куткарып сактап калды. Негизи биздин угушубузча мисалы ата мекен жөнүндө, жакшы нерселер жөнүндө, ата эне жөнүндө ырдаса болот дейт го. Негизи көпчүлүк адамдар ушинтип айтып жүрүшөт. Бирок эгер ушул айтып жаткан сөздөрүн Куран сүннөткө кайтара турган болсок, бул айтып жаткан сөздөрүндө эч кандай далил жок да. Ким гана болбосун, эгерде ушундай сөздү айткан болсо, ал Куранга, сүннөткө каршы сүйлөгөн болот да. Биз ушул маселени изилдеп отуруп, эч кандай шариаттан ушу пайдалуу ата жөнүндө, эне жөнүндө, дин жөнүндө, бала жөнүндө ырдаса болот деген далилдерди таба албадык да. Көрсө, мага да көп адамдар ушул тууралуу боло берет деп айтып жүрүшкөн, бирок алардын жеке гана өздөрүнүн ойлору болуп чыкты да. Ошондуктан бул нерсени карманып, далил кылып, ушул нерсе менен ырдаса боло берет дегенге туура келбейт да бул нерсе. Түшүнүктүү. Демек, Куранда, хадистерде сиз айткандай так даана айтылат экен да, бул музыка ырчылык жөнүндө. Ошолор кандай, эмне деп айтылат ошолор мисалы? Бул маселени айта турган болсок, өзү негизи чоң маселе. Иншаллах мен кыскартып айтканга аракет кылайын. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын даватынын башында Надир ибн Харис деген мушрик капыр Шам өлкөдөн ырчы кыздар сатып келип, бир күнү бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кебин тыңшап, ислам динди кабыл кылсамбы деп ойлонуп жүргөн адамга дароо ырчы кыздын бирөөсүн жөнөтөт да. Ал кыз болсо тигил адамга ырдап берип, бийлеп берип, ал адамды ислам динден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кайтаруу максатында болгон күчүн жумшайт да. Ушул окуядан соң Аллах Таала төмөнкү аятты жүргөн. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Адамдардын арасында эч бир илимсиз эле башкаларды Аллахтын жолунан адаштыруу жана Аллахтын аяттарын мыскыл тамаша кылуу үчүн алаксытуучу сөздөрдү саткан жана сатып алгандар бар. Мындайлар үчүн эң оор азаптар даярдалган дейт. Бул Лукман сүрөсүнүн 6-аятында келет. Ушул аяттын тафсиринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы көргөн сахабасы Ибн Аббас радиаллаху анху: андан башка сыйынууга татыктуу зат жок болгон Аллахка ант. Бул аят ыр, музыка жана башка ушуга байланыштуу бузуку нерселерге түшкөн дейт да. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы көргөн дагы сахабасы Ибн Масуд радиаллаху анху алаксытуучу сөздөр жөнүндө андан башка сыйынууга татыктуу зат жок болгон Аллахка ант. Бул ырлар деп 3 жолу кайталап айткан да. Ошондуктан эгерде кимдир бирөө бул аяттын тафсирине кайта турган болсо, сахабалар ушул аят ыр, музыка жана башка ушуга байланыштуу арам нерселерге түшкөнүн билүүгө болот. Жана ошондой эле Аллах Таала Куранда «Вастафзис манистата'та минхум биссаутик». О иблис, сен алардын кимисине күчүң жетсе, ошолорду өзүңдүн үнүң менен азгырасың дейт. Бул Алисра сүрөсүнүн 64-аятында келет. Бул аяттын тафсиринде Мужахид айтат: шайтандын үнү бул музыка деген да. Бул тафсир Ат-Табариниде келет. Ошондуктан шайтандын үнү менен алектенбешибиз керек.
шайтандын үнүн сүйүп, шайтандын үнүн колдоп, шайтандын үнүн жайылышына салым кошпош керек. Аллах сактаган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен далил келтире турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менин үммөтүмөн зынаны, жибек кеземеден кийим кийүүнү, винону жана музыканы адалга чыгаргандар пайда болот" дейт. Азыр ушул заманда карасаңыз, ушул хадис азыркы заманга түшкөндөй да. Көп адамдар ушул нерселерди күнөө экен деп көп маани бере бербейт. Кадимкидей бул күнөө эмес сыяктуу кабыл алышат. Ахли сунна алымдар айтат, эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте 4 нерсени чогуу алып келген дейт да. Себеби бул 4 нерседен чоң күнөө дейт да. Аллах сактаган болсун. Бул 4 нерседен аябай чоң күнөө. Дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен далил келтире турган болсок, 3 нерсе акыр кыяматтын белгиси дейт. Сахабалар сурашты: "Я Расулла, ал эмне болгон 3 нерсе болду экен?" Десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Аял ырчылардын көбөйүшү, жана музыкалык аспаптардын ойнолушу, жана арактын ачык ичилиши" дейт. Бул 3 нерсе акыр кыяматтын белгилеринен дейт. Ушул хадисти да укканда аябай жүрөгүм дүркүрөп кетет чындыгында. Ушул акыр кыямат жакындап калганбы деп. Себеби азыр ушул 3 нерсе тең чындыгында биздин заманда болуп жаткан убакта. Аллах сактаган болсун. Эгер сахабаларга айта турган болсок, Абу Бакр Сыдык музыканы шайтандын чору деп атаган. Абу Бакр Сыдыкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдө жүргөндө бейиштик деп сүйүнчүлөнгөн. Жана үммөтүмдүн акыр кыяматка чейин келген үммөтүмдүн баардыгын ыйманын бир таразага салсаң, Абу Бакырдын ыйманын бир таразага салсаң, баардыгын ыйманын басып кетет деген Абу Бакр радиаллаху анху музыканы шайтандын чору деп атат да. Умар радиаллаху анху айтат: "Качанга чейин эркек ырдап же бийлеп жүрмөйүнчө ал эркек бойдон кала берет" дейт. Абдуллах ибн Масуд айтат: "Музыка жүрөктө эки жүздүүлүктү пайда кылат" дейт. Язид ибн Абдуллах айтат: "Музыка делебени козгойт, винонун ордун басат, жана сергектикти бузат" деген. Чындыгында негизи музыка менен көп алектенген адам сергек жүрө албайт да. Мен бул жашоомдо ошо чыгармачылыкта аралашып жүргөн убакта аябай өзүмдү оор сезип, бир концертке чыгып ырдап бүткөндөн кийин аябай өзүңдү оор сезип, эртең менен да турушуң аябай кыйын да, сергек жүрө албайсың. Бул нерсени баягы ырчылардын деле интервьюларынан карасаңыздар, сиздин эмне кемчилигиңиз бар десе, эмне сапатыңыз жактырбайсыз десе, көп уктайм дейт да. Бул көп уктаган адам бул сергек эмес адам да. Бул нерсени чыгармачылыкта жүргөн адамдар жакшы билет. Мазхабилерине келе турган болсок, имам Абу Ханифа рахимахуллах музыка угуу бузукулук, ал эми музыкадан рахаттануу куфур деген. Аллах сактасын. Жана ошондой эле музыканын арамдыгы тууралуу имам Малик, имам Шафи, имам Ахмадтардын баардыгы тең музыканы арам деп айтып кетишкен. Эч бирөөсү музыкага жана ырларга уруксат берген эмес. Ошондуктан мындай арам нерседен, мындай ыплас нерседен баардыгыбыз алыс болушубуз керек. Аллах сактасын. Мынакей ушул музыкага, ырга байланыштуу ушунча нерсени айтып кеттиңиз. Эми ушул маалыматтын баарын мурунку эски кесиптештериңизге айтып көрдүңүзбү, жеткиздиңиз беле? Ооба. Негизи көп эле мурунку кесиптештериме айтып жүрөм. Арасында кабыл алгандар бар, алхамдулилла. Кээ бирлери ооба деп моюндашат. Бул нерсе арам деп билип баягы өздөрүнүн нафсы каалоолорунан чыга албай жүргөндөр бар да. Бул ырчылык менен акча таап, ошо ырчылык менен белгилүү болуп, ырчылыктын аркасы менен сый урматка ээ болуп, ушул нерсеге байланып калган адам негизи чыгышы кыйын экен да. Аллах каалаган эле адам чыкпаса, көпчүлүгү бул нерседен чыга албайт. Алхамдулилла биз дагы Аллахтын каалоосу менен, Аллахтын мээрими менен ушул нерсенин арам экенин билип, ушул нерседен чыгып кеткенге Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берди. Аллах Таалага көп-көп шүгүрлөрдү айтышыбыз керек.
Иншаллах азыр учурдан пайдаланып дагы айтып калам ушул кесиптештериме. Мындай Аллах Таала арам деген керек болчу болсо эң оор азап берем деп жатат Аллах Таала Куранда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган аябай катуу муну арамдыгын айтып. Жана сахабалар жана ошондой эле 4 имам тең кайтарган бул ырчылыктын музыканын арамдыгы тууралуу. Жана ошондой эле жалпы эле ахли сунна алымдардын бардыгы ушул нерседен кайтарып келет. Аллах Таала мээримдүү, Аллах Таала ырайымдуу. Эгер кимде ким акыйкатты кабыл кылып, акыйкатка моюнсунуп, акыйкаттан бет бурбай турган болсо, Аллах Таала ал адамдын жүрөгүн акыйкатка ачып, тууралыкка сөзсүз багыштап коет. Ошондуктан Аллах Таалага кайтыңыздар, тобо кылыңыздар деп чакырат элем. Анан учурдан пайдаланып, телерадиолорго кайрылат элем. Мен ырларымды, клиптеримди берип жаткан экен. Мен бул нерсеге тобо кылып кайткам. Жана бул нерсеге мен ыраазы эмесмин. Ырларымды, клиптеримди алып койсоңуздар, сиздерден суранат элем. Ал эми мисалы адал ырыскы деп калдыңыз. Бүгүнкү күндө өзүңүз эмне менен алектенип жатасыз? Азыр мен дыйканчылык менен алектенем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, 3 нерседе береке бар дейт да. Ошонун бирөө бул дыйканчылык экен да. Негизи Аллах Таала адал эмгек менен эмгектенгенге береке берип коет экен да. Алхамдулилlah. Бирөөнүн ырчылыкка жөндөмдүүлүгү бар, бирөөнүн башка нерсеге жөндөмдүүлүгү бар, бирөөнүн үнү жакшы. Ушул нерселердин баарын элдер талант деп айтат. Бул жагында болуп калат анда. Жок, бул негизи талант деп айтканга болбойт. Себеп дегенде Аллах Таала өзү, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар талант деп айтпаган нерсени биз айтпаганыбыз жакшы да. Аллах Таала керек болчу болсо, жанчыдагыс эң оор азап берем деп жаткан нерсесин Аллах өзүнө каршы буну талант деп айткан эмес. Бул жөн эле бир карапайым адамдардын сөзү десек болот. Эгерде ушул айтылып аткан сөздөрдү Куран сүннөттүн таразасына сала турган болсок, бул айтылып аткан сөздөргө эч кандай далил, бул айткан сөздөргө негиз жок. Эгерде адамдар үндү Аллах берген талант дейт турган болсо, эмне үчүн ушул үндү жакшы жакка колдонсо болбойт? Мисалы, Куран окуганга. Мисалы, ошол үндү эртең менен деги эле 5 убакыт намазга адамдарды чакыра турган азан айтканга эмне үчүн колдонбойт? Адамдар өздөрүнүн нафсы каалоолорун ээрчип, ушул нерсени Кудайдан келген талант деп, бул арам нерсени өздөрүнө адалдап алышкан да. Аллах сактасын, бул нерсе эч качан талант болушу мүмкүн эмес. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Ал эми жанагы мына биздин эле ырчылар кээ бирлер Алланы улуктап, динди айтып, ырдап чыгып атышат да. Булардыкы кандай болот? Ал нерсени анашиттер деп коет да. Бул жерден шайтан адамдарга азгырып, дагы ошо анашиттерди шариаттагы исламдын ичиндеги ырлар деп алдап койгон да. Негизи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убагында, сахабалардын убагында анашиттер менен азыркы убактагы анашиттердин айырмасы асман менен жер дейт да. Ал убактагы дуф деп коет да, дуф мындай кылсаң, ушул менен кара сөз менен ырдашкан. Жана алардын ырлары шариаттын чегинен чыккан эмес, сөздөрү. Эми азыр ошол убактагы ырды алат дагы азыркы нерсеге далил кылып, азыр көп музыкалык аспаптардын коштоосуна салып, жана адамдын жүрөгүн элжирете турган обонго салып, жана ошондой эле шариаттын чегинен чыгара турган сөздөрдү кошуп, ушул нерсени анашит деп атап алышкан да. Ал убактагы менен бул убактагын салыштыруу бул мүмкүн эмес. Баягы ыр дегенди алат дагы мына кичинекей тешикти бир чоң кылып оюп ичине кирип алышкан да. Бул нерсени ахли сунна алымдардын баардыгы кайтарышат. Азыркы негизи музыка коштолгон жер элестетсеңиз, Аллах Тааланын таза атын Аллах өзү арам деген музыканын арасына аралаштырып ырдоонун күнөөсүн көпчүлүк ахли сунна алымдар арам дешкен да. Мунун күнөөсү чоңураак дешкен да. Ошондон Аллах сактасын, бул ушундай шайтандын алданганына
ушундай шайтандын алдаган алдоосуна алданып калбаш керек да. Азыр көпчүлүк биздин намаз окуп мусулманбыз деп жүргөн адамдар ушундай анашид деп музыканын коштоосундагы ырлар менен арбалып, ошол ырларга убактыларын бөлүп, ошол ырлар менен жүргөндөр жок эмес. Аллах сактаган болсун. Негизи кайсыл жерде музыка болбосун, муну ырчылар да жакшы билет. Мен мисалы үчүн ырдап жүргөн убакта кайсыл жерге барба, тынчтык жок да. Ал жерде арак болот, ал жерде аял эркек аралашмай болот, ал жерде бузуку бир аял эркек бири-бирин бийге тартып, тааныбаган эле адамдар бири-бири менен бийлет. Шайтан алардын музыканын аркасы менен бири-бирине болгон сезимдерди козгоп, анын аркасы зынага алып бара турган бир жолдор ачылат. Ушул чыгармачылыкта жүрүп, жүрөгүмдө эч кандай тынчтык ала алган жокмун. Кайсыл жерге барба, жүрөгүңдө бир көйгөй тура берет да. Намаз окусаң, намазыңды аракат ала албайсың. Бул музыка ырлар, бул анык шайтандын чору. Же зикир кыла албайсың жакшы, же дуа кыла албайсың, же жакшы намаз окуй албайсың, же жакшы илим ала албайсың да. Бул жактагы жүргөн адамдар, кээ бир намаз окуп жүргөн адамдар бул нерсени жакшы билет. Ошонун бирөө, мына мен ушунун ичинде жүрүп, айта турган болсом, өмүрүмдүн жарымы ушул жакта өттү меники. Алхамдулилла, Аллах Таала өзүнүн мээрими менен ушул нерсенин арам экенин түшүндүрүп, ушул баткактан, ушул арам нерседен мени куткарып койду, алхамдулилла. Ошондуктан азыр шайтан адамдарды ар кандай жолдор менен алдап, азыр өтө бир фитна заманда жашап жатабыз да, Аллах сактаган болсун. Бекчора таксыр дагы бир жолу сизден Алла ыраазы болсун. Эми кыргыз элине кайрылуу кылып калуу тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Аллах Таала элибизге, жерибизге тынччылык, токчулук берген болсун. Тынччылык менен токчулук бул Аллахтын бизге берген бир чоң жакшылыгы деп билсек болот. Аллах Таала дин исламга күч кубат берген болсун. Элибизге ыйман берген болсун. Баарыбызга акыйкатты акыйкат көргөзүп, ага амал кылуучулардан кылсын. Жалганды жалган көргөзүп, аны таштоочулардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.